Beylikte hiç kaçan dost bolbuydu. Beylikte mıyzam болады. Mıyzam konstitutsiya болады. Konstitutsiyada андай түшүнүктөр жок. Keçe өлkө içinde çoğun kırsıktan aman kaldık. Жүздөгөн mekendештерибиздин ömürü kıl üstünde turdu. Tezjet aviakompaniyasının uçağı жерден көтөрүлүү электе кыйрап, Kuday сактап, adamlar aman kaldı. Бирок бул техникалык мүчүлүштүкпү, же кокустукпу? Албетте, жылдар бою топтолгон ачкөздүктүн, коррупциянын жана жоопкерсиздиктин түз кесепети ушул болду. Бул кырсыктын артында ким турат? Элдин өмүрүн тобокелге салып, эски уску учактар менен бизнес кылган баатырыбыз ким? Таанып алгыла. Бул Бактыбек Сыдыков. Сыдыковдун таржымалына көз чаптырсак, баягы эле эски коррупциялык схемалар калкып чыгат. Ал убагында Курманбек Бакиевдин аппарат башчысы болгон белгилүү Үсөн Сыдыковдун уулу. Дал ушул атасынын таасири жана кандуу режимдин ханзаадасы Максим Бакиевдин колдоосу менен Манас эл аралык аэропортуна жетекчи болуп келген. Натыйжасы эмне болду? Стратегиялык маанидеги мамлекеттик объект өнүгүүнүн ордуна банкроттуктун босогосуна кептелген. Ал эми Бактыбек Сыдыков болсо чиригиче байыды. Өз чөнтөгүн ойлогон чиновник аэропорттун ичинен Акка деген жеке компаниясын ачып, бүтүндөй кирешелүү тейлөө кызматтарын тартып алган. Күйүүчү май куюу, жүргүнчүлөргө тамак аш уюштуруу, тазалык кызматы, дүкөндөр, кафелер. Кыскасы, аэропортко түшө турган миллиондогон кирешелер мамлекеттин эмес, Сыдыковдун чөнтөгүнө агып турган. Мамлекеттик мүлктү саап ичүү муну менен эле токтогон эмес. Аэропортту өнүктүрүүнүн ордуна бардык ресурстарды өзүнүн жеке Тезжет авиакомпаниясын ачууга жумшаган. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Бактыбек Сыдыковдун компаниясы бир жылда 10-15 миллиард сомдун тегерегинде акча табат. Анын ичинен бардык чыгымдарын жапкандан кийин 1,5 миллиард сомдой таза пайда көрөт. Олчойгон суммадагы кирешелер Сыдыковдун чет өлкөдөгү банктык эсебине агылып турат. Муну ири, кирешелүү бизнес деп ишенимдүү айтса болот. Акыркы 5 жылда Камчыбек Ташиевке таянып, мага эч ким тийише албайт деген ишенимде тайраңдап, каалаганын кылды. Дал ушул эжа бербеген таасирине таянып алып, коопсуздук эрежелерин көзүнө илбей, учактарын тийиштүү текшерилдөн да өткөргөн эмес. Мунун аягы кечээги кыйроого алып келди. Эскилиги жеткен, мөөнөтү бүткөн кемир тезектер менен элдин өмүрүн тобокелге салып, акча табууну гана көздөгөн. Эсиңиздердеби? Парламентте отуруп, мамлекеттик тилде сүйлөөнү талап кылганда, кыргызча билбесем виноватмынбы деп коомчулукка заар чачкан дал ушул Бактыбек Сыдыков болчу. Мен виноватмынбы кыргыз тилин билбесем? Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Ана сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Килди сыйлабаган, элдин өмүрүн сыйлабаган бул аткаминер мыйзам алдында качан жооп берет? Кечээги кырсык бул коррупциянын, өзүн билемдиктин жана ачкөздүктүн далили.
Kuday sақтап, жүргүнчүлөр аман қалды. Бирок эртеңки күнү мындай эски учактардын айынан канчалаган өмүрлөр кыйылышы мүмкүн. Мыйзамдын каары бул жолу дагы Сыдыков сыяктуу кол тийгиз байларды айланып өтөбү? Же акыйкатты көрмөйбү? Текшерүү органдары бул маселени аягына чейин иликтеп, элдин өмүрү менен ойногондорду жоопко тартышы учурдун талабы. Камчыбек Ташиевдин психологиялык табиятын түшүнүү үчүн анын саясий карьерасындагы кризистик учурларга анализ жүргүзүү керек. 2012 жылы эмоцияга алдырып, парламенттин тосмосунан секирип өтүп, бийликти басып алуу айыбы менен темир тор артына камалат. Дал ушул окуя анын агрессивдүү мүнөзүн алгачкы жолу коомго ачык көрсөткөн. Камакка алынгандан кийин адвокаттын өтүнүчү менен тергөө органдары анын психикалык абалын текшерүү үчүн соттук психиатриялык экспертиза дайындаган. Тар чөйрөдө ошол кездеги президент Атамбаевке жазылган жан соо калоо каттары жана камактан чыгуу үчүн психикалык жактан жабыркаган деген справка алууга аракет кылганы тууралуу кептер айтылган. 2022 жылы активист Орозайым Нарматова сиздин моралдык укугуңуз жок. Түрмөдөн чыгыш үчүн психикалык жактан оорулуу деген кагаз алган экенсиз. Акыл эси соо эмес адам атайын кызматта жетекчи боло албайт. Биз сизден коркобуз деп ачык билдирген. Ташиевдин инсандык өзгөчөлүгүнүн дагы бир тарабы бул өзүмчүлдүк жана кош стандарттуулук. Анын коомдук моралды жана мыйзамды өзүнө башкача, оппоненттерине башкача өлчөгөн мүнөзү бар. Мунун далили катары жогорку кеңеште депутат Өмүрбек Бакиров менен болгон чатакты айтсак болот. Пышырып жегересизме, кекиликсизби? Токтот көрсөтүү эмне болду? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт деген? Камчыбек Кыдышевич. Эмне убакыт көрсөтөт деген? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Токтоткула сөз. Ачык трибунадан туруп, эл өкүлүн кекилик деп шылдыңдап, энесин сөккөн Ташиевдин моралдык этикалык деңгээли төмөн экендигинен кабар берет. Бул окуядан кийин депутатты иш бөлмөсүнөн мажбурлап чыгарып, колундагы бийликти өч алуучу курал катары колдонгон. Из нашего ведома скрыли кабинет, перетаскивают вещи. Өзүнүн дарегине айтылган сынды мамлекетке шек келтирүү катары кабыл алып, тилиңди жулам, энеме тийишпе деп коркуткан адам башка бирөөнүн энесин тилдөөдөн кайра тарткан эмес. Менин атам, мен апам асылганды. Любарың тилиң жулуп аламын. Асылдагыла мен апама. Өз энеңди сыйласаң, башканын энесин сөкпө. Өз энесин коргоп жатып, башканын энесин тебелеген адамды кантип камкор, энени сыйлаган уул катары атаса болот. Бул жерде эч кандай улуулук же асылдык жок. Парламенттин төрүндө туруп, Бакировдун энесин сөккөнү, анын тарбиясынын жоктугун, ички маданиятынын деңгээлин жана бийликке мас болгон наадандыгын гана далилдеди. Энени сыйлаган адам бүткүл энелердин атын ыйык тутат. Ал эми Ташиевдин бул кылыгы арзан упай топтоо жана маданиятсыздык. Мындай кош стандарттуулук коомду суктандырбайт, иренжитет. Биздин адеп ахлагыбызга эл журттун көзүнчө мындай сөгүнгөн бизге жарашпайт да. Ошондук үчүн жанакы бирөө сөгүнсө, аны дагы сөгүнсөң, сен ошонун даражасына түшүп каласың да. Ошондук үчүн ошондон бийик болуп мындай көңүл бурган жокмун да мен аны. Эгер бир акылдуу, оор басырыктуу, саясаттагы салмактуу бир адам ушундай сөз айтса, анда түнү менен ойлонуп, өзүмдү өзүм эзип, өзүмдү өзүм мындай кыжалат болуп ойлотмокмун да. Ташиев өзүн элдик баатыр образында көргүсү келет. Бирок мындай мүнөздөгү адамдын бийликте узак убакыт турушу мамлекет үчүн канчалык туура жана коопсуз. Ташиевдин башкаруусу криминалды ооздуктоодо
же кризистик учурда убактылуу тартип орнотууда натыйжалуу сезилиши мүмкүн. Бирок узак мөөнөттүү келечекте бул модель өлкөнү туңгуюкка кептейт. Мамлекеттик институттар кыйрап, бардыгы бир гана адамдын эмоционалдык маанайына көз каранды болуп калат. Ver telefonu. Kara, ver de oda telefonu. O telefonu oynat bakalım. İki telefon çukula bakalım. Men janında durgan. Ташиевдин психологиялык портретинин көзгө көрүмдүү тарабы бул агрессивдүүлүк. Ал өзүнүн дарегине айтылган сынды же мазактоону улуттук намыс катары кабыл алып, өтө катаал реакция жасайт. Ошол эле учурда өзү башкалардын дарегине одоно сөздөрдү айтууну же алардын укуктарын чектөөнү кадимки ал тургай эрдик катары көрөт. Психологияда бул өзүн мыйзамдан же жалпы моралдык нормалардан өйдө коюу, башкача айтканда, артыкчылык комплекси деп аталат. Meni hiç kim körsöte albaydı. Meni körsötküçü men anı kolunu sındırıp koyam. Еще раз. Korkutup aytkan jokмун. Бетиңиздерге айтып атам. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, мындай мүнөздөгү адамдардын бийликтин башында турушу кыска мөөнөттүү кырдаалда натыйжа бериши мүмкүн. Бирок узак мөөнөттүү келечекте агрессивдүү адамдын башкаруусу мамлекет үчүн өтө кооптуу. Туруктуу, өлүккөн жана коопсуз мамлекетти куруу үчүн бийликте жеке адамдардын амбициясы же эмоциясы эмес, мыйзамдын үстөмдүгү, ачык айкындуулук жана акыл эске негизделген стратегиялык пландоо биринчи орунда турушу шарт. Качан гана бийлик бир адамдын эмоционалдык абалына көз каранды болуп калганда, бүтүндөй өлкөнүн келечеги тобокелдикке кептелет. Мамлекетти агрессия эмес, акыл башкарышы керек. Токтоткула сөзү.